Самат Азаттыктын угарман жана көрөрмандары, бүгүнкү биздин коногубуз 2009 жылы массалык башламандыкты уюштуруу, улуттук кастыкты козутуу жана президенттин ардамысына шек келтирүү беренелери менен айыпталып камалып, 1 жылдан кийин сот тарабынан акталып чыккан Жаштар партиясынын лидери, мурдагы жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эркин Бөрөкбаев болмокчу. Эркин Касымович, оппозицияга кетиңиз, отказ кылыңыз. Президент сизди жакшы көрөт. 106 күн мен түрмөдө эмес, карцерде отуруп чыктым. Карцерде отурганда 3 жол тамак берет, тамагы суу, түрмөмө полностью. Алтынбек Анипияев бийлейтин, Жаныш Бакиевтер, Алтынбек Анипияев, Жаныш Бакиевтин жакындары жок. Ошо управлять этетин. Бир машина болот, тууганым. Ошону берип койгон. Кимге бердиңиз ал? Жана максат айткан киши келип алып кетти. Кайсы билбейм уже. Баары аралашып кетти же. Акча. Смотрящий начальник түрмө бир пайда табачы. Сиз 2009 жылы оор делген беренелер менен айыпталып, кармалып УКМКнын абагына камалдыңыз. Ошол учурда кандай шартта кармалдыңыз? Ошону баяндап баштай берсек биздин маегибизди. 2009 жыл 27 апрелде Петровский окуядан жанагы Петровский 4 жаштагы орус кызды зордогон балдары болгон. Ошон жана 4 жаштагы орус кызды мен коргогом. Ошондо эл чогулуп, Петровка, Московский район көп бир 5-6 мындай киши келип, ошондо мени камап алып кетти. Ошо массовый беспорядки жанагы межнациональный түгөн, ошон боюнча мен үстүнөн иш козгогон. Дагы 128 оскорбление чести и достоинства Курманбек Салихович Бакиевдин президенттин оскорблениеси кылды деп 2008-ден иш козгогон. Ошондо сотто жүргөн, 2 сотто жүрдүк. Первомайский району сотто 1-2 күн, 2-3 күн Московский району сотто. 2009-да 27 апрелде түрмөгө кирдим. 7-8 апрелде түндө түрмөдөн чыктым. Централка өтүп СИЗО 1-чи СИЗОдун. Алдымен ал келип СИЗО ГКНБга кармады. 106 күн мен түрмөдө эмес, карцерде отуруп чыктым. Карцерде отурганда 3 жол тамак беретін, тамагы суу. Ошо киргенде нормальный зрение болотун, ноль. Түрмөдөн чыкканда плюс 2,5 мен чыктым. Карцерде түнү, күндүзү түшүнбөйм. 27 камерада отурдум. Камерасы мынандай кровати бар, былай стенкага нет коет, ачкычпен. Өзүм мына жерим өтпөйт. 2 метрдей, 2,5 метрдей ошондой камерада отуруп чыктым. 106 күн. Ошол бир кишилик камераны сүрөттөп бере аласызбы? Мынандай камера кичинекей, мынандай стенка, мына жерим өтпөйт. Камера түгөн мынандай өтөт, мындай акырын өтөт. Мына жерде умывальник и унитаз бар. Все бош. Күндүз, кеч качан түгөн тамак алып келгенде мен уже түшүнөм. Бүгүн эрте болду, эрте мен саат 8-9 деп, күндүз 12-2 деп, кечинде. Үй бүлө бир туугандарым жолугуш болгон жок. Ол психический түгөн насилие өтөт, психический мен зордады түгөндү сөз. Психический насилие болот, физический түгөн урганда саган ол башкача. Ошондой түгөн ошондой түрмөдө отурдум 106 күн. Но бирок бир жолу мен гулкага чыктым. Бир жолу мен баняга чыктым. Бир жолу чачымды алды, берди алгызганга. И то жанагы Бакиев 2009-да шайланганда вот Бакиевке добушуңду бер деп начальник түрмө ошо чыгарганда мен бирок ачык былай көрсөттүм. Онда начальник түрмөгө элдер комиссия келген, жанагы 27-чи школго. Мындай көрсөм, Бакиевка каршы деп билет сал. Он начальник түрмө тагы күч болуп кайтадан тагы карцерде отуруп деп, ошо 106 күн отуруп чыктым. Ошол учурдагы бийликтин талабы эмне болду? Мисалы, сиз менен жолугуп соодалашуу аракеттери болдубу негизи? Соодалашуу болду, конечно. Менде начальник следствия болотун, межследственная группа. Бир жигит ошо айтты. Атам фамилиясы Кадинов.
начальник, зам начальник следственного управления и начальник следственного управления болды. Бірақ айттым, Эркин Касымович, я вам такое не говорил, говорит, но я скажу, говорит, по делу видно, вы очень высокопорядочный человек. Ну, если не я сделал, другой сделает. Договаривайтесь деді. Договаривайтесь деді. Билікпен. Что просто отырсыңыз деді. Бірақ ошқан рахмат өзі бетіме кешіріңіз деп кешірім сұрадым енді. Бакиевтин айланасындагы адамдардан же анын жакын адамдары менен ким менен жолугушуп отурсуз? Бакиев түгін онда Марат Курмабекович Бакиев бар. КГБ-ның басшысы болатын. Суталин ол просто председатель топ түкте чешпейтін. Ошо айтатын. Өзі Марат Курмабековичпен жолуктум мен. Жаңағы начальник следственного управления жетекші басшысымен кабинетте 1-2 сағат отырдық. Ошында айтты, Эркин Касымович, оппозицияны кетіңіз, отказ қылыңыз. Президент сізді жақсы көреді деді. Курманбек Сарич сізді жақсы көреді деді. Аяғында атам жақсы көреді. Кетсін, мақұл, оппозиция кетеді, бірақ мен орныма Алексей Шушов келсін деді. Онда күліп қалды. Онда Алексей Шушовтың ол кошелек болатын. Азыр райым миллион бер жақта қалатын ол. Бакиевтің уақытында Алексей Шушов кошелек болатын. Облысы бай кіші болатын Қырғызстан бойынша. Ошында жоқ дедім онда. Деп, ошо 1-2 сағатта сөйлештік Марат Курмабекович Бакиевпен. Жаңағы кабинеттің бөлімінде, башшы следственный управление бөлімінде сөйлешкенбіз біз. Кийин сизди Бишкектеги номер 1 тергөө абагына которду. Бул которуунун максаты эмне болду деп эсептейсиз? Потому что начал психический насилие болгон, карцерде кармаган. Онда бүгүн биздин мен коллегалар, однополчандар отургандар бүгүн курорт, олар кой алып келет экен, эт алып келет, телевизор бар, баганы газетте бербейтин, китепте бербейтин, ручкада түктө бербейтин, просто тупо кармаган, коркутуп, үркүтүп. Бирок сабаган жок. Ну бирок ГКНБде бер жак камерадар болгон, уккам, маскамен кирип сабайтын, жаңағы спецназы келет, дубактары келет, түшүнбөйсүң, маска билинбейт же. 106 күн отырып, потом СИЗОға жөнөттү. СИЗОға жөнөткөн черныйдарга жөнөттү. Черный деген өзүнчө, ну, порядочный деген, бирок мен 355 камерада, мындай порядочный камерада отурдум. Ошага келгенде черныйда 1-2 күн тийген жок. Потом 3-чү күн $50 000 төдү. Смотрящий. Онда смотрящий Максат деген жигит болотун. Уктум, каза болуп калды. Такмакский Максат. Келип арматураны чапкан. Мына жерге чапты, мына тиземе чапкан. Потом алды мен байке ана мына деп айтты. $50 000 жок. Бирөөдөн акча алсам, мен өзүм колумду чабам дедим. Обоснуй дедим. Бирөөдөн көрсөттү. Бирок барып Беловскийди карады. Беловский ата үйүм, атадарым үйі бар, ошыны алып алыңдар деді. Мына кішіне мынандай нетті, потом аяғында айтты. Байке, мен башымды чабады. Если мен сізді зордабасың, күшке салбасың. Чем мен басыңызды чапқан, лучше сіздің басыңызды мен чауып тастайын деді. Мен өзім ақ жүрікпен сізге бірақ айттым дейді, текшерді дейді. Нең бар, қандай байлығың бар, не бар дегенде, потом 3-4 күні қайтын келіп айтты. Сіз нормально порядочный кишисиңиз деді. Ну, бірақ 3 налог болатын, 3 налог, людское, воровское играть дейтін, ата бабадан келетін. Ну, 5 сом, 10 сом людское деп ел өзі береді. Бирөө келгенде, сырттан келгендер, голодныйдар, киндер дейді, анау, воровское дейді, ворға беріш керек дейді, ол ворға кететін безотчетный. Bir жұмада 500 сом, значит, 2000 сом кететін. Башқадар келген сабайтын жұлып алатын байдардың. Мен оғыл жүргім. Кегізді аттарын айтпаймын, звать есім, да, анау мақсат менден 1 машина алды, 2 машина, ну, қымбат машинадар. $50 000 төледім, $10 000 төледім, 3 000 төп айтатын. Өзінің тачковкасы бар, ну, ошындай миркен. Сиз айтып аткан сумманы кимдер алып келип берип атты? Жакындарыңыздан алып аттыңызбы? Жоқ, алып келет, жакындар нетип, единица, ана мына төп. Жанагы неткенде, аягында жана мақсат нетип неткен же. Неткенде жанагы бір туған інім бар.
орынқан. Ошо жанагы раф дейтін бар, двухдверный. Ошоны берчи дедим. Людской жанагы мыйзам өзү порядок бар деп, ошо $3,500 двухдверный рафты берген. Ошо бир машина болотун тууганында. Ошону берип койгон. Кимге бердиңиз ал? Ну, жанагы максат айткан киши келип алып кетти. Кайсы билбейм уже. Кимге берди точно. Уже 12 жыл өттү. Ода претензия жок, өзүм көнүлмө берип тосадым. Бер мужской разговор, эркекче төгөн сөздү кол ашып берди, ошо менен бүттү. И акыры жашай бердик. Түрмөмөн полностью Алтынбек Анипияев бийлейтин, Жаныш Бакиевтер, Алтынбек Анипияев, Жаныш Бакиевтин жакындары же болот. Ошо управлять этетин. Вот. Ошондой болот. А сиз менен чогуу камалган Сапарбек Аргынбаев, Уран Рыскуловдун ошол учурдагы алар кандай шартта, кандай абалда отурушту? Биз билген аларга дагы ар кандай кыйноо факттар болгон. Кыймыл точно этти, чорный. Бирок олар закрывашкада отурду. Закрывашкада. Милицист таяк буякка чыкпайт. Жана этап болгондо кей кезде тийишет, кей кезде мен коргойтмун, акырын деп келет, сразу этапта кетип баратып сурайт же. Общий түрмө, жанагы сотко алып барганда, следствие алып барганда ошондо орто жолдон сурайт же. Ким кайсы хата сразу билинет. Негизи эле ошол Бишкектеги номер 1 тергөө абагына отурган адамдардын көпчүлүгү ошол абак бул Крим дүйнөнүн ак үй экенин айтып, ал жерде Крим авторитеттердин отурган камералардын эшиги ар дайым ачык турар айтылып келет да. Мунун жыйынтыгында аталган СИЗО кандайдыр бир деңгээлде Крим чөйрөнүн көзөмөлүндө деп айтууга болобу? Криминальный авторитет ол братская хата дейт. Браттар свободно жүрөтүн, өзүнүн ачкычысы бар. Ошо полностью байланышып кеткен. Милицияда, Красныйда баары бир иштейт практически. Бирок более өздөрү келип ачып нетет, вытягивать деген. Мен камерадан алып келип берди. Жанагы смотрящий несіне камерасына хата алып келип ошол жерден арматурада таяк жедим мына жер 2 жыл чапты, акча бересиң деп. Абактын кызматкерлери таза мыйзамдын чегинде иштей алышабы же болбосо андай мүмкүнчүлүк такыр жокпу? Жок, тиякта жок. Эмнеге? Потому что сотто жок таза. Жанагы сотто менен отурган камерниктер айтат, сотко келсек, адвокатты жоломаңдар. Баган келип сүйлөшсүн. Баган берсин, соттар орто жолдон адвокаттар кагып алат. Тиякта кандай может быть? Өзүнүн мири бар, өзүнүн понятиясы бар, өзүнүн жаргону бар. Подканай, будь любезен деп, от души деген сөздөр бар. Өзүнүн тартиби бар. Потому что тартипке эл көнөт. Түрмөдөн чыгып, потом лагерге барат, лагерден көнөт. Ошо тартип ошо же. Мамлекеттик кызматкер ошол сиз айтып аткан каралардын тартибине, алардын эрежелерине баш ийгенге аргасыз болобу? Жок. Жанагы милиция бер полностью бас ийет книга. Жана Крим авторитеттерге. Потому что колунда же полностью бери аралашып кетти же. Акча. Смотрящий начальник түрмө бир пайда табат же. Унчукпайт. Начальник түрмө менен сабасы мен сразу жанагы чиновник дейт. Каралысы бөлүшөт. Пайда табат. Прапорщиктер аны бир 10 миң, 15 миң немени алат. Бир чай пайдын үйүнө, үй бүлөсүнө тыйын алып барыш керек. Ошол үчүн жүрөт. Жанагы полностью концерттерди көрүп. Баары байланышып калды. Бийликпен, чорнтун баары бүгүн мыйзам иштебейт. Акаев ордунан баштап бүгүнкү чейин бийлик мыйзам иштебейт. Бүгүн может иштейт, көрөбүз. Жана президент келди деп турабыз. Андан бери абал өзгөрдү деп ойлойсузбу? Азыркы учурда абал кандай? Жок, өзгөргөн жок дейм. Эмнеге мынтип ойлоп атасыз? Сиздин божомолуңузбу же болбосо кандайдыр бир маалыматтарыңыз бар? Менин оюм бар. Менин отургандары сурайм кей кезде. Кей кезде көчөмө кетип барасың, 3-5 хата знаешь, ана хата знаешь, меня знаешь деп сүйлөшүп каласың. Тугандар бар, достар бар, түрмөдө отургандар. Ошолор менен сүйлөшүп каласың, айтат полностью. Кийин эркиндикке чыккандан кийин ошол Кыргызстандын түрмөлөрүндөгү өзүңүз көргөн көрүнүштөрдү өзгөртүүгө аракет кылдыңызбы? Биринчи ондай бийлик менде жок болотун.
аракет түгін бүгін бірінші, бүгін конституция болуш керек, Кыргызстандын мыйзамы воледа болуш керек. Ошу иштесе как раз түрмөгө жалпы. Конечно, аракет кылдым, көп кылдым аракет. Ну, бирок жок, Атамбаев бузду, Жээнбеков бузду, ошондон келаткан мыйзамдарды караган жок. Атамбаевдин өзүнүн мыйзамы болот, понятие. Азыр өзү барып ошо мыйзам менен өзү соттарда назначать эткен соттар өзү камады, өзүн алып барып тыкты же түрмөгө. Өзү милициясы, өзү КГБсы полностью. Практически неткен жок. Азыр кыйыныраак, уже билимде жок, мыйзамда иштебейт, түшүнбөйсүң не болуп жатыр. Бирок сыртта мыйзам иштебесе, түрмөдө кандай иштейт? Түрмөдө питанияга канча выделяет акча. Мен жанагы 3 жолу жанагы ГКНБде отурганда 3 жолу суу, простой суу. Жанагы 3 жолу суу алып келип бергендей болду. Сиз абакта отурганда сиздин укугуңузду коргоп, чындыгыңызды айтып аткан бул укук коргоочулар болду. Алар бир кырдай эл аралык уюмдарга жана ошондой эле президенттин атына дагы кайрылуу жолдоп атышты. Ошонун жыйынтыгын сезе алдыңызбы сиз Темир Тордун артынан? Жок, көп болду, көп колдоду. Көп жанагы оппозиционный партиялар колдоду, общественный жанагы права человектер колдоду, өзүм партиянын мүчөлөрү колдоду, көптөр колдоду, рахмат. Жанагы общественный защитник, адвокаттар, менде 97 защита болду, 97. Мен күндө алып баратчы Дом культуры, Петровкада сот болотун. Дом культуры сот болуп, ошо жарым саат менин жанагы защитниктерим болот, адвокаттарым болот. Келип көптөрү колдоду, оларга рахмат деп мен айтам өзүмчө. Өздөрү тыйыны жок, өздөрү ошо Бишкектен өзүнүн каражаты менен баратын, өздөрү каражаты менен кайтып келет. Менде мындай акча жок. Оларга нетип, көптөрү колдоду. Бир-экөөнүн фамилияны айтайын десем, башкасы каба болуп калат деп аттарды. Өздөрү түшүнөт. Ошолорго рахмат деп айтайын дедим. Өздөрү билет. Сиздин абактан чыгышыңызга 2010 жылдагы апрель окуясы себеп болду. Эгерде ошол жылы бийлик алмашпаганда сиздин тагдырыңыз кандай болот эле? Может, бүгүн еще түрмөдө отуратын, или бүгүн чыгатын. Примерно ошондой. Уже 16-18 жылга кетейин деп турган. Прокурор сураган. 16-18ге. Ошо революция болуп, мен чыгып калдым. И полностью 3 статьямен оправдание чыкты. Жанагы массовый беспорядка, межнационалка и оскорбление чести достоинства Курманбек Салиховича Бакиевди. 3 статьяны полностью оправдан. Первомайский районный суд чечим чыгарды и Московский районный суд чечим чыгарды. Сиз буга чейин айтып бердиңиз, ошол түрмөдө отурганда өзүңүздүн иниңизге таандык делген унааны ошол Крим чөйрөнүн өкүлдөрүнө каттатып бергениңизди. Анан эркиндикке чыккандан кийин ал унаа кимге кеткенин кызыгып көргөн жоксузбу? Жок, потому что мен ачык жүрөкпен бердим. Мен келдим алдымен жок деп, бирок жанагы өзү ата бабалардан калган тюремный черный өзүнүн порядкасы бар экен. Порядкасы түгөн түшүнөсүң, өзү 3 налогу бар, бүгүн да бар. Сиз аларга каржылык жактан жардам көрсөтүү менен кандайдыр бир деңгээлде алардын саясатын, эрежелерин колдоп аткан жоксузбу? Жок, саясатын жүргүзгөн жок. Мен өзүм мыйзамды нетинде жанагы людской түгөн карапай киши келет. Даладан келген футболкасы, кийими жок, ошолорго людскойдон выделять нетип, ботус бирдеке тамак беретин. Тамак берип, мындай болотун. Он жардам беретин. Жанагы бири-бирине браттай жардам берген. Азыр сыртта жардам бербейт, а түрмөдө бири-бирине жардам берет. Сол тартып. Абакта отурганда эмне жөнүндө ойлондуңуз? Ошо эркиндик менен ден соолук. Эркиндик менен ден соолук. Эркиндик деген адам ошо эркиндикке жетпейт экен. Эркиндик и ден соолук деп өзүм отурганда өзүм репутациямды ойлодум. Ошо система менять этем деп чык. Ошо как раз мамам ашы болотун үйүндө отурганда. Ошо bir 5-6 күн ыйлап чыктым şimdi өзүм ичимден. Ошо мамамдын ашын өткөзөмадым. Баласы түрмөдө отуруп деп. Мамам айтатын, балдар эр жигит болуңдар. Деген мындай эр жигит деп мен ойлотум, ошо эр жигит деп мен орустун арасында өстүм. Бир кишиден сурасам, эр жигиттин ким айтты десем, мамам айтты, о, андай күчтүү аял кишилер айтат эр жигит деген сөздү.
Ошо ойлап bir 5-6 күн ыйладым, бітті. Потом аш өтті, потом өтті. Потом түрмеден шыққанда, потом ашын өткіздік 2 жылдан. Түрмөдөгү Кыргызстандын абактарындагы абалды өзгөртүү үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Мыйзам иштеш керек, бийликте парламентаризм болуш керек, соттор шайлаш керек, сотты башка система менен шайлаш керек. Жанагы парламентаризм эмес, эл шайлаш керек деп турум, прямойдор. Полиция потом бийлик полностью жанагы таза кишиге түшпөйдү. Ошону Акаев бузган, Бакиев бузган, Атамбаев бузду, Жээнбеков бузду. Бүгүн мен бузбайм, мен эл үчүн иштейм деп, азыр Садыр Жапаров айтып жатыр, көрөмүз. Если таза иштесе, колдойбуз, таза иштебесе, каршы чыгабыз деп турум. Эл үчүн, жер үчүн иштейм десе, значит, колдойбуз деп. Эси бирок бүгүн практически мындай иштери да көрүнбөйт. Может, бүгүн бийликке келди деп турум Жапаров. Если мыйзам иштеткизем десе, колдойбуз. Если өзүнүн понятие болсо, жана мурунку 3-4 президентте, то башкача болот деп турум. Кыргызстандын түрмөлөрүнөн оңолуп чыгуу мүмкүнбү, же болбосо ал жакка түшкөн адам көбүнчө крим чөйрөгө аралашып кетүү мүмкүнчүлүгү жогорубу? Криминал деген бүгүн кызылдар полностью МВД, КГБ, прокурор, соттор кылып жатат. Крим ошо түрмөнүн абасы, ошо поведениясы МВД, милициянын поведениясы, полиция, КГБнын, сот, прокурордун поведениясы полностью ошол жакта. Если сот таза иштесе, прокурор таза иштесе, полиция, КГБ десе, ошол жерде тартип болот. Бир жакта тартип пока болбосо, тартип тиякта жок. Бүгүн ГКМБде тартип жок. Бүгүн ГКМБде мен билем, жогорку бийликте отур бандиттер, убийцалар отур. Мен ошо көрүп турум. Может, азыр система менять этип коет деп турум. Мен аттары, фамилиялары билем. Ошол кимдир бирөөнүн атын атай аласызбы? Мисалы, сиз азыр күч органдарына кескин бир айыптоолорду айттыңыз, алардын Мен айтам, дарегине. Абсапаттаров Бекбасон, первый заместитель, биринчи төраганын орун басары ГКНБ. Абсатаров Бекбасон деген АКС начальник. Это же бандит, чистейший бандит. 9-нчы Бакиевдин элди сындырган, мени сындырган, националист. Бәрі в нем есть. Тағы көптер бар, мен просто... Мүмкін болса, ушул айткан сөздөрүңүздө эмнемен негиздейсиз мисалы? Мен, потому что мен камаган 10 жыл. Начальник 10-го управления болду. Павликтер болотун, полностью Бакиевдин халуй болотун. Сиздин камалышыңызда ошол кишинин негизги ролду ойногонбу? 10-го управление, конечно, общественный, как раз политиктермен заниматься этим. Мен издегендер балдарга баратын. Мына казак кайда? Бычкан ар жака балдармен ыргытам деп. Полковник, начальник управления деген ошондой сөздөрдү от него можешь слышать? Абактан чыккандан кийин, бийлик алмашкандан кийин ал киши менен кездешип көзмө көз Көрдүм. Көзү мындай ойнойт. сүйлөшкөн жоксузбу? Кандай адам салам деп кечирдим мен. Кечирдим. Бирок мындай таза адамдар келиш керек деп турум. Көзү оппозиция болуп калды. Бир болуп калдык омен. Талант Мамытовду, ким Ташиевди, Садыр Жапаров деп 12-13 жыл биз чыгып жүргөнбүз. Жашылдар партиясы мен мүчөсү болуп, биздин штабта отурган Иваницаны, Тыныстанов, Жашылдар партиясы ошо курултай полностью бизде чогултат. Биз барып неткенбиз. Мен Жалагатка бардым. Ошо түрмөдөн чыксын деп. Енді саясат деген саясат кечирим болуш керек кичине деп туруп. Бирок иллюстрация ошондон башташ керек деп. Бирок енді таяк болду, макул, сен зордады, жанагы следовательди айткандай. Унчуккан жок. Мен көргөм бир жолугуп неткем, өзү уялып жүрөт. Адам өзүнүн жүрөгү сезип турат. Адамда жүрөгү бар, жакшы жаман болсо да жүрөгү. Кечирдим деп туруп.
Эркин мырза, сиз ушул жалпылап алганда 1 жылга чукул түрмөдө отурдуңуз, анын өзүңүз эсептегенде 106 күндүн көзүн көргөн жокмун деп эсептеп атасыз. Анан негизи эле ушул убакыт, ушул жылдар сиздин жашооңузда кандай так калтырды? Так түгүн, конечно, ден соолукка нетет. Карцер түгүн, бетон. 2,5 мен плюспен чыктым. Нормальное зрение болотун. Конечно, ден соолукка влиять нетет деп турам. Психология жаман. Оюн кандай болот экен, чыгам. Психология, мына кандай система, мына ошо мыйзам иштебейт деп чимден ойлоп неткенмин. И ал күнгө чейин вот ачык жүрөм. Ушул маек учурунда айтып жаткан негизги көйгөйлөрдүн себептеринин бири бул сот реформасы деп айттыңыз. Анан сот реформасын ишке ашыруу максатында эмне кылыш керек? Мисалы, азыркы бийликтин негизги кадамдары кандай болуш керек? Сот маселеси совет убагында сот болот, эки народный заседатель болгон. Эки народный заседатель чечим алганда. Ошо эки народный заседатель Акаев алып таштаган. Бир киши чечсин деп. Ошо сотту примерно мен оюм много формадар. Мен оюм ошо соттарды шайлаш керек жогорку кеңештин депутаттары эмес. Хотя бы жанагы 7,5 миң жергиликтүү депутаттар бар. Келе дворец спорттагы 2,200 орун келип добушун салып кетет. Ошо сайланышын 3-4 жыл. Биз азыр биздин Кыргызстан жашылдар партиясы биз киргиздик. Бир жолу шайлоо болуш керек. Бир жолу шайлоодон кандай? Президент 4 жылга шайлансын. Жогорку кеңеш 4 жылга шайлансын. Жергиликтүү бийлик 4 жылга шайлансын. Ой, бюджет кандай дейт? Бюджет үчөө бир күн шайлансын. 3 бюллетень. Жанагы 10 майда бир бюллетень президент шайлады, бир бюллетень референдум. Энди вот жергиликтүү болот, кайтадан 3 бюллетень салышы шайланат. Кандай экономия болот? Например, жанагы президент шайлоого 500 миллион кетти дейт. А референдумга кеткен бир бюллетень кетти. По-моему, азыр бир 10 или 50 миллион кетти. А мына 4 бир жолу шайланса кандай экономия болот? 30 жылга алыңыз бөлүп. Чоң экономия, миллиард экономия болот. Бирок 4 жылга шайланганда билинип турат. Эч ким эртерээк кетиргизебиз, чыдайбыз деп. Бүгүн уже парламент уже 6-чы жыл отур. 4 жылга шайлансын. Полностью кете берсин. Пусть президентский бийлик болсун или парламентский болсун, хотя бы ушинтип биз ошондой сунуш киргиздик. 30 жылда 2,5 миллиард экономия болот. 4 жылда бир жолу шайлансын. Полностью. 3 кандидат президентке да койсун, жергиликтүү депутатка койсун, кеңешке и жогорку кеңеш. Өзү тандайт. Эркин мырза, бизге маектешке макул болуп студиябызга келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Азаттыктын угарман жана көрөрмандары, бүгүнкү биздин коногубуз 2009-жылы оор билимдер боюнча айыпталып, кийин 1 жылдан кийин сот тарабынан акталып чыккан саясатчы Эркин Бөлөкбаев болду. Аман туруңуздар.